hadiste de şoğa işara köp. Kur'an'dan janağı Leylatul Kadr suresi var. Kadr tün suresi. Şu Kadr tün suresinde de sandardın, tamgalardın sanının eseyi boyunca matematikal esepleri var. Arap tamgalarına tiyešeliu. Oşonda esepleri boyunca dağı 27. tüngü işaralar var. Kövrök. Sonçunadan hem 27. tüngü kövrök takalat. Negiz özü orozonun içinde degen alımlar var. Kayısı günü keli belgisiz. Mümkün birinci gün. Birinci gündün tünü. Mümkün akırkı gündün tünü. Bürok açık hadisler var. Akırkı 10 gündükten izleyebilirken. Akırkı 10 gündükten içinde dağı tak gündörden izleyebilirken. Al tak gündörün içinde dağı kövrök basında oluğu 27. bugünkü tüngü var. Kudaydan ümit kılavuz. Bugünkü tünü şolda tün bolup kalsın olayım. Allah tuş kılsın. Kadir tün öz aytkanday kadırlı tün. Bul günü 1000 yıldan 1000 aydan aşık jakşılık berekesi var. Bирок эмнеси менен ibadat менен. Бул түндүн өзгөчөлүгү ibadat менен өтүш керек. İbadat degенде жалпысынан бүт эле жакшылык кире берет. Бирок жакшылыктын ичинде эң жакшысы бул ибадат. Ибадаттын ичинде дагы жакшысы бул намаз. Намаз менен кошо дуа. Кийин бүгүн эмне ибадатты жакшы кыла алса ошону кылыш керек. Эң азы жок дегенде ушу 2 рекет намазды бир мындай көкүрөк ыхлас менен Алладан үмүт кылып 2 рекет намаз окуп бир жакшы дуа кылыш керек. Аз дегенде. Болбосо канча намаз окуй алса окуй бериш керек. Ким эмне жакшылык кылынса да колуңуздан келсе садака кылсаңыз садака кылып коюңуз. Бирөө ахвалын сурап койсоңуз ахвалын сурап коюңуз. Дуа кылып коюңуз. Өзүңүзгө дагы кичине убакыт бөлүңүз. 10 мүнөтпү, 20 мүнөтпү чын ыхлас менен дуа кылыңыз. 2 рекет намаз окуп, Алладан сурап, күнөөнүн кечирилишин биринчи сураш керек. Эң биринчи күнөөнүн кечирилишин. Аллахым шуга чейинки менен кылган күнөөмдү кечире көр. Кайрадан ошол күнөөнү кылбаганга мага топук бер, мүмкүнчүлүк бер. Шу күнөөдөн алыс болоюн, мындан аркы жашоомду сенин ыраазылыгың менен өткөрөйүн. Жашоомду таза, адал жашоо менен өткөрөйүн деп дуа кылыш керек. Күнөөнүн кечирилишин, мындан аркы күнөөдөн алыс болууну сураш керек. Жакшылыктын, ибадаттын кабыл болушун сураш керек. Бүгүн кичине болсо дагычы, кээде адам шашылып калат, убакыт саякка бияка чуркайт. Кандай болбосун өзүңүзгө бир аз убакыт табыңыз. 15 мүнөтпү, 20 мүнөтпү, деги түнү менен өзүңүзгө бөлсөңүз андан да жакшы болот. Ибадат менен болсун. Нени жакшы кыласыз? Ошол жакшы кылган ишиңизди кылыңыз. Көңүлүңүзгө Алла үчүн деген иштин кайсынысы жагат ошону кылыңыз. Дуа жагабы? Көкүрөгүңүз ачылабы дуа кылганда дуа кылыңыз. Намаз окуганда Алла Таалага жакындыгыңызды сезесизби? Анда намаз окуңуз. Башыңыз ушу жерде турган кезде саждада. Пайгамбарыбыздан хадис бар. Адамдын эң Аллага жакын учуру башы саждада турган кезинде. Нафил намаз окупчу, ушу сурап алыңыз, сурачу нерсеңизди. Саждада туруп сурасаңыз болот нафил намазда. Алладан ушу ичиңизден ыйласаңыз ыйлаңыз. Адамдын жүрөгүн тазалай турган көз жаш болуп эсептелет.